Ош шаарына кош келиңиздер. Ош шаарындагы унаа каттамдары эң көп жүргөн жолдордун бири дал ушул калаадагы Мамыров көчөсү да кирет. Буга чейин айдоочулар, жүргүнчүлөр бир нече жолу жолдун абалы боюнча кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Дал ушул Мамыров көчөсүндөгү бүгүнкү күндөгү абалы аң чөнөккө толуп, дал ушундай кейиштүү абалга кептелген. Учурда чукурчанын тереңдиги 10 сантиметрди түзөт. Ош шаарындагы Мамыров көчөсү аркылуу күнүнө 5000ге чейин унаа өтөт. Жолдор чуңкурайып, портуна көлчүктөр пайда болгон. Бир чуңкурдан качкан айдоочу экинчи чуңкурга сөзсүз түшөт. Кээде чуңкурга түшүп калбоо үчүн каршы тилкеге чыгууга туура келет. Айдоочулар бул жолдо жүрүү ыңгайсыз болуп жатканын айтып, нааразы болушууда. Жакшыраак болуш керек дейм. Шаардын ичинде ушул эң жаман жол болуп калды окшойт. Эң жамандарынан баштап оңдосо бул жер оңдолуп калыш керек эле эңгиче. Ойлор өлөт, жолдор уже тегизелип калыш керек эле, өтө начар жол азыр. Бул жол аркылуу тургундарды көздөгөн жерине жеткирүү менен алектенген таксисттер тапкан акчасынын жарымынан көбү оңдоп түзөөгө кетип жатканын айтышат. Эскилиге жеткен жолдорду капиталдык оңдоодон өткөрүү керектигин кошумчалашты. Жол кадоо үзүлүп, 2 күндө эле бир кадоого кире деген болсо. Сапсын бул жол, мына жол сапсын бул боло турган жол эмес бул. Бул дүйнөдө мындай жол жок болсо керек. Менин билишим боюнча бир 20-30 жылдан бери ремонт боло элек да. Азыр бул жер эч нерсе эмес. Ана машиналар кетип аткан жерлер жолдор такыр эле болбой калган. Ушуну мына биздин бийликтегилер, Ош шаарынын мэри кичине көңүл буруп койсо да. Жолдор калкаланып бүттү мындай айткандачы. Караган эч ким жок ушу жолду. Ушуга бийлик көңүл буруп, ушу жолду оңдоп берсе жакшы да элгечи. Ош шаардык жолдор муниципалдык ишканасы тарабынан буга чейин калаадагы эскилиги жеткен жолдорго асфальт төшөө жумуштары аткарылганын белгилеп, Масалиева, Ленин жана башка негизги жолдор жаңыланганын айтты. Азыркы учурда аң чөнөк жолдорду жамоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Ал жолдагы мындай бардык адам бар караса билинет да, ал өзүнүн баягындай кызматын аткарып бүткөн жолда. Абал өтө чоң, ал жол өзү жаңыдан куруу өзү талап кылат ал жергечи. Ошондуктан эми акча каражаттын жетишсиздигинен быйыл жаңыдан кече күнү баштадык. 10 күндөн ашыгыраак тегеренин ал жерди бүткөрөбүз. Быйыл Ош шаарындагы капиталдык оңдоодон өтүүчү 9 чакырымга жакын жолго асфальт төшөө пландалган. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Сантаев, ОТРК Ош.